14 майга карата бирдиктүү салык декларациясын 477 миңден ашык салык төлөөчү тапшырды. Бул көрсөткүч салык декларациясын кабыл алуу боюнча компаниянын жыйынтыгын чыгарган мамлекеттик салык кызматынын жыйынында айтылды. Декларацияларды тапшыргандардын саны 2017 жылга салыштырмалуу 23.683 көп. Кененирээк кийинки сюжетте. Негизи бирдиктүү салык декларациясында декларантка жана анын жакын туугандарына таандык кирешелер, чыгымдар, милдеттенмелер жана мүлк жөнүндө маалыматтар чагылдырылат. Өткөн жылдан тартып өлкө аймагындагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер салык органдарына кирешелери тууралуу декларацияны электрондук түрдө гана бере баштаган. Буга ылайык 2019 жылдын 14 майына карата 477.394 салык төлөөчү бирдиктүү салык декларациясын тапшырды. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 23.683 декларацияга көп. Декларацияны электрондук түрдө 76 миңден ашуун салык төлөөчү тапшырды. Бул дагы 2018 жылга салыштырмалуу 12 миңге көп, же болбосо өсүү темпи 116%ды түздү. Ошондой эле декларациялык кампания аяктагандан кийин мамлекеттик салык кызматы 568 мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар декларацияны өз убагында тапшырбаганын аныктады. Булардын тизмеги прокуратура органдарына тапшырылат. Декларация тапшыргандардын ичинен 58 миңден ашыгы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, 45 миңдин тегерегинде уюмдар болсо, 214 миң жеке ишкерлер. Бул жеке ишкерлердин 74 миңдейи патент менен иштегендер. Бүгүнкү күнгө чейин декларацияны электрондук түрдө 76 миңден ашуун салык төлөөчү тапшырган. Эске салсак, декларацияларды кабыл алуу 3 этап менен жүрөт. Бүгүнкү күндө биздин биринчи этап бүттү. Бул декларация кабыл алуу этабы, биринчи этабы уже аяктады. Экинчи этабында биз азыр ошол мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин тизмелерин тактап атырык. Жана жогоруда айтып кеткендей, убагында тапшырбаган декларанттардын тизмелерин тактоо иретинде иш алып барылып жатат азыр күндө. 2019 жылдын май айынын башталышына карата мөөнөтүн өткөрүү менен декларация тапшырган 774 салык төлөөчү бузуулар жөнүндө кодекске ылайык жалпы 985 миң сомго административдик айып салынган. Анан тышкары башка министерство ведомстволору менен казыркы ичара келишимдер түзүлөт, алардан маалымат алынат. 30 июнга чейин мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер уже 3-чү этабында 30 июндан кийин мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин декларацияга көрсөткөн маалыматы, талдоо жана иликтөө иш-чаралары алып барылат. Эске салсак, декларациялык кампания үстүбүздөгү жылдын башынан тартып 1-мартка чейин юридикалык жактар үчүн, ал эми 1-апрелге чейин жеке жактар үчүн жүргүзүлдү. Түшүндүрмө катары жеке жактарга мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, жеке ишкерлер, анын ичинде патенттик негизде салык төлөгөндөр, менчигине кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкү жана жер участогу бар жеке жактар, ошондой эле юридикалык жакты түзбөй туруп, ишмердиктерин жүзөгө ашырган дыйкан жана фермерлик чарбалар кирет. Айсагам Чебекова, Жантай Макенов, Пирамида.